Баткен облусунун Лейлек жана Баткен райондорунда чек ара аймактарында болгон куралдуу кагылышууга байланыштуу Өзбек Республикасынын Фергана областынын Сох району аркылуу өтүп жаткан жарандарга шарттарды түзүп берүү максатында Кадам районунун акими Кутунов Кубаныч Сох районунун акими менен сүйлөшүлүп, ошол жерде тоскоолдук өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Мындан сырткары өзүм дагы бир топ мекенчилик жетекчилери менен барып ошол жерде көрүп келдик. Ал жерде барганыбызда Сох районунун акими Айтбакырам экөөбүз да жүздөн жүз сүйлөшүп, ошол жерде өтүп жаткан жарандарга эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүп берүү боюнча дагы бир сыйра сүйлөштүк. Ошол жерде ошол күнү укук коргоо органдарынан, чек арачылардан, медицина кызматкерлерден туруп эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүп жатты. Медицина кызматкерлери ошол жердеги өтүп жаткандарга мындайча айтканда алгачкы медициналык жардамдарды көрсөтүп, сууну берип, нан берип, даже паспортсуз, контролсуз өткөрүп атты ошол кырдаалга байланыштуу. Бул боюнча ошол Фергана облусунун жетекчилигине, Сох районунун жетекчилигине терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан сырткары ошол жерде өтүп жаткан жарандарды жеринде барып көрүп, видеого да тартып келдик. Себеби ар кандай маалыматтар таркап кетти, ошол Өзбек Республикасынын тарабынан өткөрүүдө кыйынчылыктар болуп атат дегенденчи. Анан мындан сырткары ошол Баткен районунан келген жарандарды жайгаштыруу боюнча Кадам районунда штаб түзүлүп, жолдун боюнда бирлик Айдеркен, Булжак, Турпак айыл өкмөттөрдү, жалпы эле жолго чыгып айыл өкмөттөрү менен ушул жарандарды, активисттерди мобилизация кылып, үйлөргө киргизгенге аракет кылдык. Ошол бир эки күн ичинде бүгүнкү күндө дагы ушул жарандар келип атат. Кадам районунун тургундарынан, башка облустардан келген гуманитардык жардамдарды, бөлүштүрүлгөн гуманитардык жардамдарды Кадам районунан келгендери бүт баардыгын адресаттарга жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ушул кырдаал турукташканга чейин ушул Кадам районунда болуп турушат.